Токтоп калган Африка сапары уланууда. Көпкө көтөргөн Сенегал элчилиги дагы бир жолу бизди өздөрүнө чакырышты. Эртең менен 9-да барып паспорттарыбызды таштап, саат 1-де келгиле деп айтты. Элчиликтен бир аз алыстаганда эле Мавритания полицейскийлерди токтотуп, паспортторубузду сурашты. Алтынбек экөөбүздүн паспорттарыбыз элчиликте болчу. Бир аз убакыт тартышып, электрондук визамды көрсөтсөм, ал да 10 күн өтүп кетиптир. Эч нерсени угуп отурбай эле баарыбызды полициянын отделине алып кетти. Ал жака барып чоңу менен сүйлөшсөк да эч нерсеге көнбөдү. Баарыбызды бир бөлмөгө 3 саатка кармап коюшту. Телефондорубузду алышкан жок. Ошон үчүн зериккен деле жокпуз. Жаныбызда Нуржан бир тууганыбыздын Мавританияда Турциянын билим берүү кеңешчиси Адил Байкеге чалганда бардык көйгөйүбүз бир заматта чечилди. Адил Байкенин офиси жакын болгондуктан бат эле келди. Саат 1-лер чамасы болуп калып, Адил Байке бизди Сенегал элчилигине таштап койду. Биз менен чогуу кирип, Сенегал визасы басылгандыгына күбө болду. Тапшырган күнүбүздөн 40 күн өткөн драмада соңуна жеткендиги бир аз кубандырып турду. Негизи Сенегал визасы бекер болгондугу да бизге сюрприз болду. Андан соң бизди Адил Байке биз ойлогон Гамбия мамлекетинин элчилигине алып барды. Гамбия Сенегал мамлекетинин ичиндеги кичинекей мамлекет. Гамбиянын элчилиги Адил Байкенин досу, Turkish Avia компаниясынын Мавританиядагы мүдүрүнүн Абдулла Байкенин досу экен. 2 жума мурун бизди чакырып белектерин берген болчу. Абдулла Байке чалгандыктан бизди аябай сонун тосуп алышты. Very good. One family, Gambia. Very good. First, Mr. Seka, Thank you very much. our Minister, Foreign Affairs, Permanent Secretary, everybody. President Barrow. Very good. President Barrow, Gambia. Yes. President of Gambia. He's young. Yeah, he's young. Yeah. He's called President of Peace. Yeah. I see Picture. Гамбияга визаны тапшырып, Адил Байкебиздин офисине өтүп бардык. Олуттуу жумушта иштегени менен аябай тамашакөй экен. Бир топ сүйлөшүп, ыраазычылыгыбызды билдирип, кеңештерин угуп, ал жерден 100 метр аралыкта Turkish Avia компаниясынын мүдүрүнө да жолугуп кетүүнү туура көрдүк. Жумуш убактысы бүтүп калганы менен бизди Абдулла Байке тосуп алды. Абдулла Байкеге да терең ыраазычылык. Негизи эле түрк бир туугандарыбызга чоң рахмат.